Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Кыздардын акчасын бербей койгонбу, кандайдыр проблема болгонбу айтор белгисиз топ кыздар чет элдик жигитти беттен нары уруп жатканын көрүүгө болот. Бүгүнкү жыйында МАИ кызматкерлери тууралуу сүйлөшүштү. МАИ кызматкерлери өздөрү толук ызнақты билишеби, кантип элдерден экзамен алат деп сөз салды. Бүгүн Тайванда кайрадан жер титирөө катталды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. МАИ кызматкерлери менен алышып, жол танабастын мас айдоочусу кырмалды. Бишкек Тору-Карт ички унаа жолунан Lexus 570 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу кырмалды. Бул тууралуу Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол танаба 8-апрелде саат 17:45 чамаларында жол кескөөчүлөрдүн токтотконуна карабай качып жөнөгөн. Артынан кубалап жеткен МАИ кызматкерлери 40 жаштагы айдоочу мас абалда экенин аныкташкан. Бул факты боюнча айдоочуга укук бузуулар кодекси менен протоколдор толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Умрага Өзбекстандан барган жүздөгөн киши ара жолдо калганы айтылды. Сауд Аравиясына умра сапарына барган жүздөгөн өзбекстандык бир нече күндөн бери үйүнө кайта албай убара тартууда. Бул тууралуу Азаттык жазды. Маалыматка караганда алар учурда Жидда менен Медина шаарларындагы мейманканаларда жатышат. Ара жолдо калган зыяратчылар акча тыйыны калбай баратканын, сапарды уюштурган компаниянын өкүлдөрү байланышка чыкпай жатканын айтып, Азаттыктын өзбек кызматына кайрылышкан. Жалпысынан 2800 адам Жад Travel компаниясы аркылуу умрага жөнөгөн. Анын жарымы өзбекстандыктар болсо, калган бөлүгү Тажикстандын жарандары. Алар да умра сапарына Ташкент аркылуу чыгышкан. Зыяратчылардын көпчүлүгү бул сапар үчүн $1200–1300 төлөшкөн. Сауд Аравиясына жеткенден кийин алардын айрымдарынын визасы жасалмай экени аныкталып, зыярат жөрөлгөлөрүн аткара албай калышкан. Айрымдары буга нааразычылык билдирип, кээ бирлери ачкачылыкта жарыялаган. Журналисттердин Жад Travel компаниясы менен байланышуу аракетинен майнап чыккан эмес. Ошол эле маалда Сауд Аравиясында бул компаниянын өкүлү Саида аттуу аял кармалганы кабарланууда. Булак Серепкежи. Доминика өлкөсүндө клубтун чатыры кулап каза болгондордун саны 27ге жетти. Бул тууралуу өлкөнүн тез жардам борборунун директору журналисттерге билдирди. Ал 134 адам ооруканага жеткирилгенин, бирок бул так сан эместигин айткан. Анткени өз алдынча медициналык мекемелерге кайрылгандар да болуп жатат. 1 саат мурун чет элдик басылмалар бул окуяда 13 адам каза тапканын жазышкан. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7929 541 02 05. Депутат эреже билбеген гаишниктер кантип экзамен алат? Жогорку кеңештин депутаты Руслан Жакышев айдоочуларды сынактан өткөрүүдөн мурун инспекторлордун билимин текшерүүгө чакырды. Анын айтымында 4-5 жыл мурда жол милициясынын жетекчилик кызматтагы өкүлү коопсуздук курун тагынганды билбей элге уят болгон. Ошондой эреже билбеген гаишниктер жол эрежелерин кантип сурайт? Айдоочуларды сынактан өткөрүүдөн мурун жол милициясынын билимин текшериш керек, деди эл өкүлү. Депутат 1-сентябрдан тарта айдоочулардан жол эрежелерин ким сурап, кандай тартипте суроолор берилерине кызыкты. Азыр суроолорду берүүнүн механизмин иштеп чыгып жатабыз. Ар кандай варианттар болууда. Дагы бир жолу айтайын, жол эрежесин бузгандар гана ооздеки суралат. Эреже менен бараткандарды сурамак түгүл, токтотконго акыбыз жок. Гаишник токтотуп алып эле буга жооп бер деп сынакка жөнөткөнгө жол бербейбиз, деди Ички иштер министринин орун басары Эркебей Кашыркожаев. Буга депутат аталган демирге коррупциялык тобокелдиктерди жаратышы ыктымал экенин кошумчалады. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык 1-сентябрдан баштап эреже бузгандардын айдоочулук билими текшерилет. 4-5 жыл мурунга дейм ошо управление ГАИнин Кыргызстан боюнча орун базары
коомчулукка шылың болуп, ремень таңган билбеген гаишниктер эртеңки көчөдөн кантип сурайт атат, анда сурашып атат. Гаилер биринчи экзамен алсынчы өздөрү. 199% билет бекен. Главный управлениянын замы, первый замы, ремень таңган билбей, бүтүндөй кыргыз шерменде болгон. Тайванда күчү 5,8 балга жеткен жер титрөө катталды. Тайвандын түндүк чыгыш тарабында күчү 5,8 балга жеткен жер титрөө катталды. Маалыматка ылайык, жердин силкенүүсү Илан аймагында бүгүн 9 апрелде жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:53 болгон. Учурда жер титрөөдөн улам мүмкүн болгон курмандыктары жана кыйроолор тууралуу маалымат бериле элек. Белгилей кетсек, 28 мартта Мьянмада күчү 7,7 балга жеткен катуу жер титрөө болуп, өлкөнүн аймактарында кыйроолорго алып келген. Акыркы маалыматтар боюнча жердин силкенүүсүнөн улам каза болгондордун саны 3000ден ашкан. Сүйрөп барып бетке тээп, соц тармакта 3 кыздын көчөдөн чет элдик жаранды сабап жаткан видеосу тарады. Бишкекте 3 кыз чет элдикти мыкаачылык менен сабап жаткан видео тарады. Окуя 6 апрель күнү саат 4:30 болгон. Көйлөрдүн айтымында транссексуалдар чет өлкөлүк жаранды сабап салышкан. Окуя каттоого алынып, 23, 25, 24 жаштагы жарандар жана 33 жаштагы чет элдик киши милицияга жеткирилген. Азыр текшерүү иштери жүрүп жатканы айтылды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башына удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Визиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.